Туғандар, арматура жетпей дағы 300 метр арматура келді. Иш өте қызу. Анан туғандар, ушул Ошто бир карындашыбыз кече күнү 10 000 сом каражатын берди, аял киши туғандар. Мына камыттар жакын болсо ошончолук баягындай күчүн берет. Ушул Кутман таксыр ушул карындашыбыздын аманатына арматураны алып келдим да. Эми эртең арматурабызга мейли жетти, бирок могу цемент маселе караңыз. Болгону 1 тонна цементибиз турат. Анан могу акцеп келиши 9 000 сомдон келип атат тугандар. Келиши 9 000 сом экен. Нол жагына дагы жол эле дегенде 3-4 КАМАЗ акцеп керек шагыл. Мына бул российский арматура да. Келиңиздер тугандар. Ушул экран алдында счетторгочу. Менин 10 сомум не болот эле деп кайдыгер карап атасыздар да турабы? Бирок сиздин 10 сомуңуз менен нол жерде муктаждардын муктаждыгы чечилет да. Бирок ошол 10 сом менен биздин эчтекебиз чечилбеши мүмкүн. Көптү көрсө көл болот деген кыргызда керемет бир сөз бар да. Мен ишенем, Кудай кааласа бул ишти баштадык баягына чогуу чыгабыз деп тугандар. Азыркы учурда чынын айтканымда бизде азыр каражат мындай айтканда 0 турабыз. Бирок иш токтогон жок, кетип атат буюрса кандай дейсиздер. Бирок иш токтогон жок. Айласын табабыз. Бирок ошол бизди ойго салып, кыжалат кылып, дагы бирөөгө барып жалдыратып, ушундай бир кыйынчылык жаратпай көптөшүп болгону 100 сомдон баштап 1000 сомго чейин гана сурап атам. Сураганым өзүм үчүн болгон жок, дагы бир нерсени айтып кетейин. Ушул жерге мен үй салып атып, кээ бириңиздерге жаман көрүнүп атсак керек. Мен бул жергече тугандар Жалабаттан же өзүмдүн таанышымды бир муктажды алып келип киргизбейм. Ушул Оштогу бир кыйналган, үйү жок, көзүнүн жашы токтобой аткан, ыйлап аткан бир муктажды ушул жерге киргизебиз тугандар. Ошон үчүн туура жагына кабыл алыңыздар. Өзүм үчүн болуп аткан жок, муктаждар үчүн болуп атат. Алланын ыраазычылыгы үчүн албетте, бирок сиздер да ушул себепкер болуп калууга чакырып атам. Жардам бере албасаңыздар да мен ойлойм ушул видеону максимально башкаларга таратып, ушул видеолорго комментарий, лайк басып, каналыбызга катталып, жана урматтуу тугандар, комментарийга жакшы керемет сөзүңүздөрдү жазып, жүрөгүңүздөрдөн ушул иш үчүн жакшы дуа кылып турасыздар деген чоң ишеничибиз бар. Ассаламу алейкум, да бир жолу тугандар, арматура жетпей азыр жалпысынан 280 метр дагы российский арматура алып келдик. Арматура жетпей калды фундаментине. Российский цемент да түмөндү. Кече күнү 3 тонна цемент келген. 1 тоннадай эле цемент калды. Шагылдан да аз эле калды. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кадырлуу кыргызстантар, арбаңыздар. Бүгүн буйруса 2026 жыл. Буйруса биздин кече күнү Акниет аманат муктаждар комплекси 2 Ошто салынып аткан. Мына ушул жердеги кече капсула салуу иш чарабыз өтүп, фундаментке опаловка коюу иши болуп атат. Урматтуу тугандар, мен иштин сөздүн башында кече 2 күндөн бери не жумуштар жасалды, не материал алдымды, ошонун баарын кыскача отчет берип кетейин, тугандар. Так, өткөндө бизде арматура келген, цемент келген, андан бери жагына тугандар, бизде кече күнү 3 тонна цемент келди. 22 000 сомго келип түшүшү менен болду портер менен. Ал эми 9 000 сомго кече дагы бир КАМАЗ отцеп шагыл алып келип түшүрдүк кече күнү. Бул подушкага кирип кетти, көрдүңүздөр. Мына подушкага жалпысынан 5 тоннадай цемент кирип кетти, 5 тоннадай. Ошол кече келген цементтен 1 тоннадай эле цементибиз калды. Анан бүгүн усталар үстүнө фундаментке арматура жетпей атат метр дегенден бүгүн арматурада алып келдик. Эми тугандар, мен кече күндөн бери биринчи деме өрчүлөрдү айтып кетейинби тугандар? Так, өткөндөгү деме өрчүлөрдөн бери карай кимдер салган? Эми албетте биздин Мбанк, Сбербанк карталарыбызга мен кече күнү Сбербанк картабызга 3,5 000 сом, Мбанкка 3200 сом ушундай эле каражат түшүптүр деп мен сиздерге айткам. Мына кече капсула салуу ишинен бери карай кайра эле ошол Мбанкка ашып барса бир 4,5 000 сом, мен бая караганымда ошол 4,5 000 сом гана каражат кошулуптур тугандар. Эми кече күнү блогерлер келген, эми буйруса бөлүшсө балким алдыга жылып калабы. Ал эми Сбербанкыбызга ошол Ороз деген таксыр 5 000 салган экен, андан сырткары кайра эле ошол 3,5 000 сомдой каражат түшүптүр. Бул 2 күндөгү аманат да. Андан сырткары тугандар, бизде кече күнү Акниет аманат тайпабыз, группабыз бар. Ошол жааматтан албетте кичине колдоо келишче колдоп аткан бир туугандарыбыз болуп атат. Кутман деген бир тууганыбыз кече ушул жерге келип
өзү Кутман 10 000 сом, достору 2 000 сом берип кетти. Россиядан Ороз таксыр 5 000 рубль берген. Анан туугандар, ушул Ошто бир карындашыбыз кече күнү 10 000 сом каражатын берди, аял киши туугандар. Мына ушул нерсени эске алып туугандар, үлгү алып баардыгыбыз аракет кылайлы дейт элем да. Мына ушул жерге кече бир карындашыбыз кыз бала Медерага ушул жерге салым кошуп коюңуз. Ушу пишене тери менен тапкан аманатым эле муктаждар үчүн көп үй бүлөгө үй салып атыпсыз. Ош жергесине мен өзүм Оштон болом. Ушуну салып ушул жерге салым кошуп коюңузчу деп кече күнү берди эле. Мына бүгүн жакшы арматурага каражат болуп калды. Туугандар, кече күндөн бери бизде так ушул цемент, мык, шланга, болгарка таш 1300 сом экен, кетмен лопатасы 1850 сом, усталарга буну там агачларын кийин айтып кетейин. Анан кече капсула салуу иш чарабызга дагы биртке расход болду. Аны деле кийин айткандай болоюн, ато ким ар кандай түшүнүп жүрбөсүн. Так, бир КАМАЗ отцеп шагал 9 000 сом, 60 мешок кече 380 сомдон 22 800 сом, бир эки портер мурунку рейсте жазбалган экен 1000 сом. Ал эми кече күнү биз бул жерде уборка кылдырдык да. Уборка кылып, тазалатып, мына кыштарды бул жака мына көргөз койсоңуз бөлүп чыгарттык. Мына ошол эки устага 5 000 сом бердик. Ал эми усталарыбызга дагы кече 10 000 сом аванс бериптербиз. Бүгүн алган материалыбыз болсо мына 2200 сомго так кольца камыт деп коет. Мына ушуну алдык. Андан сырткары бүгүн жалпысынан так бир 280 метр жалпысынан арматура алып келдик. Арматура жетпей туугандар. Эми жүрүңүз туугандар. Бизде кандай эмне жасалып атканын баарыңыздар көрүп атасыздар. Бул чакан эле көрүнүп атса керек сиздергечи. Бул жерге жалпысынан 5-6 семья жашай тургандай ушундай шартта үйлөр салынып атат да. Эми комнаталары өтө эле кичинекей эмес. Мисалы, мына комнатанын ар жагы ичи таза 4,5. Ичи таза, узуну 4,5 туугандар. Бул жагы 3төн ашыгыраак ушундай. Мына 3 комната ушундай. Анар комнаталары чаканыраак. Мына ушундай. Анан экинчи кабаты бар. И биз бул жагына мына ушундай санузел уланып кошулат. Нол жакты биз туугандар мына жерди көтөрөбүз. Эртең бул фундамент до конца барып куюлуп туруп, мына өзүбүздүн границабызга куюлуп, Г болуп бул жака бурулат туугандар. Өзүбүздүн так границабызга ушундай кылып куюп, биз ал жактардагы границаны тосушубуз керек. И могул жерге момдайнан биринчиси топка, анан кийин могул жер баня, душ, раздевалкасы менен ушунун артына түшөт. Анан кийин шарт болгондо бул жагын мындай кылып сарай отункана кылып салып алсак болот туугандар. Анан могул нерсени дагы айтып кетейин. Эми баягы жакшылык иште албетте жакшы адамдардын башын бириктирет экен да. Эми усталарга ар эки күндө мен сиздерге кабар айтып атам. Эми Алла таала ушундай бир жакшы баягы инсаптуу бир туугандарыбызды, усталарды насип кылган экен. Мына на совесть иш болуп атат да бул жерде, жакшы иш кетет. Но подушка бул жерден неге ылдыйып калып кетти деп атсаңыздар керек, Бул жер көргөнсүздөр да, бул жер аябай терең казылган. Бул жер диагонал чыгарыш үчүн эң пасына карап туруп, водяной уровень менен тегиздеп чыгат экен да. Негизги подушка бул жагы 60, ал эми бийиктиги ошол 30-35 куюлду да. 60га 35 арматура, 4 катар арматура токулуп, анан мол эмеси болсо мына бир карышта чыкпайт. Караңыз, жакын 20-25тен камыттар токулду. Жакын алып келип көргөз коңузчу, жакын алып келип. Мына көрдүңүздөр, Мына жакын ушундай. Анан мына арматуралар деген бул российский. Мисалы көп жерлерде көп усталар зеригип, мына алыс коюп коет да. Бул канчалык камыттар жакын болсо, ошончолук баягындай күчүн берет. А сиз арматуранын жоорун алып туруп, мына камыттар, кольцаны болушу алыс коюп койсоңуз, анда ал көп жардам бере албайт. А сиз арматураны эми шартыңызга жараша балким ичкесин алып туруп деле, муну жакындан койсоңуз, ошондо мыкты жардамын, күчүн берет. Мына көрдүңүздөр, баардыгы 4 катар фундаментке арматура, подушкага да 4 катар арматура мындай токулуп салынып атат туугандар. Эми бүгүн сиздер менен тез байланышып аткандын себеби, мен азыр кечеки салган ушул азыр айтып өткөн аманаттардан, ушул Кутман таксыр ушул карындашыбыздын аманатына арматураны алып келдим да. Кече күнү арматура алып келдим. Эми эртең арматурабызга мейли жетти, бирок могул цемент маселе караңыз. Болгондо 1 тонна цементибиз турат. Анан мол отцеп келиши 9000 сомдон келип атат туугандар. Келиши 9000 сом экен. Нол жагына дагы жок эле дегенде 3-4 КАМАЗ отцеп керек шагыл. Анын өзү эле 40 000. Цементибиз 5-5,5 тонна цементибиз көрдүңүздөр, мына подушкага кирип кетти. А бул фундамент эми бийиктиги так 70 болуп атат. Ширинасы
40 болуп атат. Өтө бийик болбой атат. Эмнеге анткени муктаждар өтө бийикке чыгып түшүш дагы кыйын. Мына мен турган жер өзү бийик жер да, ошон үчүн паст болуп атат. Жүрүңүз, бул жакты көргөзөйүн да. Так, бул жакта нол жер, нол жердин подушкасын көргөзөлү. Бул жер уже жер менен бирдеги чыккан да. Нол жерди мен кийин буйруса, нол жерди кырып, тазалап, нол жакка уругинге бир аз түшүрүшүм керек туугандар. Урматтуу туугандар, менин сөзүм курук болбош үчүн жогоруда да видеодо көрдүңүздөр. Бүгүн портерден кадимгидей арматуралар келип, бул российский арматура да. Нол жерден башчан көргөзүп коюңузчу. Российский арматура деген бул узун болот, билесиздер, 11.75, почти 12 метр болот. Ал эми жанагы кытайский, местный, Пакистан арматуралар алар 6 метр болот. Бул 11.75 арматура. Мына жалпысынан 280 метр арматура келип атат туугандар. Эми болгонго жараша жакшы болсун деп атам да. Эми бул жашоодо биз, урматтуу мекендештер, бүгүн барбыз, эртең жокпуз, бирок бул жерде мискиндер, муктаждар, кыйналгандар ушул жерде түбөлүк жашаш керек да. Эртең дубалы жарылып, пайдубалы фундаменти жарылып, баягы ушундай бир маселе жаралбаш керек. Ошон үчүн насыбыбыз өзүбүзгө кандай нерсе кылгыбыз келсе, ошону муктаждар үчүн буга чейин да кылып келгенбиз. Азыр дагы ушундай кылып атабыз да. Мына фундаментке дагы мына көргөзүп коюңузчу. Ушул карантин убакта салынган, ушуну биз салганбыз. Ошондо мен биринчи ушул фундаментине элге кайрылбай туруп, мен өзүм үй бүлөмдүн атынан, эми милдет катары айтпай аткан жерим жок, маалымат катары. Үй бүлөм атынан ушул фундамент толугу менен кадимгидей ушундай арматура салып, өзүбүз каржылап ушуну бүтүрүп бергенбиз. Анан нар жагына элге кайрылып чыккам. Ушундай бир иш баштадык деп ошол малда чыккам, бирок мен фундаментине ылайык бүт материалын алып келгем. Туура уста акысы 30 миңге куюлган. 30 миңди ушундайга куюлса керек эле, эстей албай атам. Анысы уста акысын бергем, бирок материалын толугу менен ушинтип каржылап бергенбиз. Сапаттуу болгон да, кыскасы. Кышык кирпич менен баары ушундай сонун болуп ушул үй салынган мына. Кудай кааласа ушул жерде эми бир үй жашайт. Урматтуу мекендештер, ушул нерсени мен айтып атам, күндө сиздерге балким жаман көрүнүп атсам керек. Келиңиздер, урматтуу туугандар. Нол башталган ишке кайдыгер карабастан жапатырмак биригип, көптү көрсөгөл болот. Көптөшүп туруп ушул ишти эртерээк бүтүрбөсөк болбойт туугандар. Менин азыр жүрөгүмдү ойлонтуп, өйүтүп атканы, эртең усталар задержка болуп токтоп калбаш үчүн нол жерде жок дегенде 2-3 машина отцеп шагылдын каражатын даярдаш керек. Бул бир. Экинчиден, арматуранын маселесин чечтик. Экинчиден, цемент маселе туугандар. Цемент издешим керек. Мейли жалбат болсо да бир жерден карыз таап алып келет элек. Бу жерде карыз 1 килограмм мыкты эле бербейт экен. Билбейм, же мен жакшы мамиле кыла албай атамбы. Мен түшүндүрүп деле айтып атам, жок бере албайбыз. Жада калса билбейм, арматурадан делечи 1 сом акча түшпөйт экен, мисалы метриненчи. Ушундай нерсе экен туугандар. Анан эртең усталар ашып барса бир 4 күндө иш бүтөт да, 4-5 күндөчү. Катып иштешет экен. Каражатын, кызмат акысын даярдап коюшубуз керек. Ошого мен ойлонуп кыжалат болуп, улам сиздерге айтып аткан жайым. Келиңиздер туугандар, ушул экран алдында счетторгочу. Менин 10 сомум не болот эле деп кайдыгер карап атасыздар да, туурабы? Бирок сиздин 10 сомуңуз менен ол жерде муктаждардын муктаждыгы чечилет да. Бирок ошол 10 сом менен биздин эчтеке чечилбеши мүмкүн. Көптү көрсөгөл болот деген кыргызда керемет бир сөз бар да. Биз ошол 10 сомдон салган болсок, ар бир көрөрман. 10 сомбу, 100 сомбу, 100 сомго бир суу алып ичип койсун, же бир сигар, бая бир пачка сигаретиң деле азыр 200 канча сом болуп кетиптир го. Ошонун деле жарымы мисалы да. Ошол 100 сомдун ар бир көрөрман колдон келсе колдосокчу. Бул пайдалануу бүтүрүш эмес максат. Нарагына кетиш керек, башталган ишти токтотпошубуз керек. Ушуга колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар бир туугандарга айтып деңиздер суранычы. Мен 5 күндөн ашты ушул Ошто жүрөм туугандар. 5 күндөн ашты келгенме. Бүгүн субботабы. Мен биринчи күнү келгем. Биринчи күнү келгенде кадимкидей квартплата төлөп ушул жатаканада жашадым элем. Кудайга шүгүр, ушул жерде жакшы адамдар бар экен. Мен ушул иштин үстүндө жүргөнүмдү угуп, билип, өзүнүн бош турган үйүм бар медер, ушул жерде жашай бериңиз. Эч ким жок деп, Кудайга шүгүр, жашоом ушул жерде бекер өтүп атат мындай экенчи. Ушул ишти бүтүрүп коюп кетейин деген аракет болуп атат. Мен деле үйгө барып, ушул жерде ата-энемдин алдында ушинтип кызматын кылып, кыскасы ушундай бир барып келип турсам болот эле, бирок ушул иш бүтмөйүнчө жүрөк өйүп атат чындыгында. Бул жерде мына кандай маселе жаралып атат. Эми кимия милдет эмес, мына чачтар деле өзү кыйналып, баягы жүдөп деле болсо деле ушул ишти баштап алдыкпы, элге сөзгө калбайлы, ушул аракетти кылып аягына чыгарып алайлы деген аракет болду туугандар. Ошол эми мен ишенем.
Кудай кааласа бул ишти баштадык баягына чогуу чыгабыз деп туугандар. Рахмат. Эрткече келген алымдардан рахмат. Ушул жерде келген блогерлерден рахмат. Блогерлердин дагы чыгарган видеолорунан мен ойлойм эффект берет деп. Мына бүгүнчө пока берилек, эми видеолор чыккан болсо берет деп ойлойм, Кудай кааласа. Эми башталган иш токтобойт, Кудай кааласа. Болгону мен өткөндө туугандар, өзү элдин аманаты 80 000. Анан ошол өзүбүздүн инилерибиз менен үй бүлөбүздүн аманатыбыз менен кошулуп, жалпысынан 130 000 сом каражат менен келгем. Эми мен бул эртең баарын цифраларды коштуруп чыгарып коеюнчу. Бүгүнкү күнгө чейин, эртеңки күнгө чейин канча расход кеткенин, Ошол эле медрек абыздын берген 50 000 менен 40 000 сом калган. Ошол эле жанагы Семетте 20 000, дагы бир досу Аксакал 20 000. Мына ошол 80 000 менен келген. Мен келгенден кийин Азамат досубуз 15 000 салды. Кийин Ороз мына кече 5 000 салып атат. Жанагы карындашыбыз 10 000, Кутман бир тууганыбыз 10 000. Анан ушул эм банктан аз жардам берип атасыздар. Калганын эптештирип атабыз. Мисалы эле расходду эртең эсептеп берем. Канча расход кетет? Цементке эле уже 45 000 кетет, цементке. Ал эми өткөндө арматура алып келгенибиз 47 000 болуп атабы. Бүгүнкү алып келгенибиз жол киреси менен 15 000 болуп атат. Эми 15ке 45ти кошкон болсоң 60 000 уже. Цементтин келген цемент 45 болуп атса уже 100 000ден ашты. Так, эки машина шагыл кеткен 20 000 мисалы. Андан сырткары так, эмне бардык мен мелочь нерселерди, чоң материалдарды айтып атам да. Бардык нерселерди мен эртең жазып, итогун айтам. Усталарды мисалы усталарга 20 000 аванс бердик, 12 000 жанагы обетин берип атабыз. Мына ошентип күндө кечеги усталарга 5 000, күнүмдүк анча суу тамагы дегендей. Мына ушул расходдор туугандар кетип атат. Азыркы учурда чынын айтканымда бизде азыркы каражат мындай айтканда 0 турабыз. Бирок иш токтогон жок, кетип атат буюрса, кандай дейсиздер? Бирок иш токтогон жок. Айласын табабыз. Бирок ошол бизди ойго салып, кыжалат кылып, дагы бирөөгө барып жалдыратып, ушундай бир кыйынчылык жаратпай көптөшүп болгону 100 сомдон баштап 1000 сомго чейин гана сурап атам. Сураганым өзүм үчүн болгон жок, дагы бир нерсени айтып кетейин, аябай сөзүм узак болуп атат. Ушул жерге мен үй салып атып, кээ бириңиздерге жаман көрүнүп атсак керек. Мен бул жергече туугандар Жалабаттан же өзүмдүн таанышымды бир муктажды алып келип киргизбейм. Ушул Оштогу бир кыйналган, үйү жок, көзүнүн жашы токтобой аткан, ыйлап аткан бир муктажды ушул жерге киргизебиз туугандар. Мен киргизем дагы ушул үйдү тапшырып коюп кетем, өзүм жашоом Жалабатта, бул жака мен мисалы келбейм деле. Ошон үчүн туура жагына кабыл алыңыздар. Өзүм үчүн болуп аткан жок, муктаждар үчүн болуп атат. Алланын ыраазычылыгы үчүн албетте, бирок сиздер да ушул себепкер болуп калууга чакырып атам. Рахмат баарыңыздарга. Тынч болуңуздар. Аманчылыктарда гана көрүшөлчү, жакшылыкта гана жарышалчу, Кудай кааласа, Ушундай жакшылыктарда жарышып, жакшылыктарда шериктеш, себепкер болуп жүрө берели, Кудай кааласа. Быйыл ушуну бүтүрүп тапшырып алыштыкты Алла Таала насип кылсын. Жардам бере албасаңыздар да мен ойлойм ушул видеону максимально башкаларга таратып, ушул видеолорго комментарий, лайк басып, каналыбызга катталып, жана урматтуу туугандар, комментарийга жакшы керемет сөзүңүздөрдү жазып, жүрөгүңүздөрдөн ушул иш үчүн жакшы дуа кылып турасыздар деген чоң ишеничибиз бар иншалла. Рахмат, салам алейкум.